Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр. Кыргыз элинин басып өткөн жолун, колдонгон буюмдарын, көөнү тарыхын биз көнүргөн сөздөрдүн жардамы менен түшүнүп алсак болот. Төмөндө биз Манас эпосундагы көнүргөн сөздөрдүн айрымдарын сунуштайбыз. Кайсы сөздүн мааниси эмнени түшүндүрөт, эмнени туюндурат, чогуу күбө болобуз. Алгачкы сөзүбүз бул дутар. Дутар эки кылдуу музыкалык аспап. Мунун мойну узун беренелери болот. Манас эпосундагы ырсаптарында дутар сөзү төмөндөгүдөй кезигет. Дутар менен комузун колуна алып чертишип, 30 үйлүүн уйгуттук, отун жарып кертишип. Душаң Кытай калмакча титулдук наам, кээде уруунун аталышы. Калмактардан душаңы арбаң дөрбөң кылышып, тойго калып түнөшүп, кымыз ичип кызышып. Дүлөй керең, кулагы каңырыш. Бастырганда баатырдын баянын айтам угуп ал. Кулагыңды салбасаң дүлөй болуп өзүң кал. Дүмүр биринчи мааниси дарак, жыгач өсүмдүктөрдүн тамыры. Экинчи мааниси кыйылган дарактын жерде калган түбү дүмүр деп аталат. Токойдун баарын түз кылып, тоорактын баарын бош кылып, түп-түз кылып талкалап, түмөндөгөн көп аскер дүмүрүн казып балталап. Эми жетти көкжалың Алтайдын кара тоосун таянып, түгөнгөн тоонун урчукка, дүмүрөйгөн тумшукка. Ал эми дүмүрчөөк деген бул дарак, жыгач өсүмдүктөрдүн тамыры же кыйылган жыгачтын түбү, кичинекей дүмүрү. Кайран журттун баарысын дүмүрчөгүн түз кылды. Дүрбө турнабай алысты жакын кылып көргөзүүчү оптикалык прибор. Манас эпосунда төмөндөгүдөй саптар кезигет. Жеткилең кылган дүрбүнү жетим эрип толгоду. Дүрбү салып караса, экөөнүн бири көкчөгөз. Дүрдүн Кытай жибегинин мыкты түрү. Толуп жаткан чагы бар, соолан да бар, дүрдүн бар. Дүрүйө эки бети бирдей жибек кеземе. Манас эпосунан мисал келтирсек, буулум бута дүрүйө, бу бир жалган дүнүйө. Быйыл дүрүйө көйнөк чойгондур, көөнү келсе түңүлүп, мени келбейт экен деп күдөрүн үзүп койгондур. Дүрүйө көйнөк шуудурап турган экен буралып. Жабуу калмактардын согуштук урааны, бирин-бири сүрмөлөө, душманга сүр көрсөтүү максатында ириетсиз кыйкырык түрүндө айтылчу сөз. Эпостан мисал келтирсек, жабуу 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 деп жабууланган көп капыр деген саптар кезигет. Жабыр кысым, кордук дегенди түшүндүрөт. Жалган кепти салбагын, калганга жабыр кылбагын. Мисте түштүк жакта өсүүчү данектүү өсүмдүк жана анын жемиши. Манас эпосунан мисал келтирсек, эгер амир кылса асман жер бир мистеге толбогон, өрүгү бышып май толгон, мистеси былып бал болгон. Митаам, митайым. Биринчи мааниси айыптоочу, айып коюучу, жалачыл дегенди түшүндүрөт. Ал эми өтмө мааниде куу, кылбаганы жок, бузук дегенди түшүндүрөт. Митайым ойлоп алышып, момундарын залими, уурдап алып аттарын өз тамгасын салышып. Манас эпосунда мойсопу деген сөз кезигет. Мойсопу ак чачтуу адам дегенди түшүндүрөт. Бир мойсопу жан болуп арасына барганы. Мөөр жазуусу бар белги, шакек, жазуусу бар печать. Эпостан мисал келтирсек, мөөрүңдү кырып салбайлык, болбогон ишке калбайлык. Катыма мөөр басканы, жерди кара эңкейди, мага мындай ой келди, мага тигил шамшарын. Мөөсүл биринчи мааниси бириккен, байланышкан дегенди түшүндүрөт. Ал эми өтмө мааниде байланыш, алака, катташ арачы дегенди түшүндүрөт. Үчүнчү мааниси алык-салык жиноочу адамды туюндурат. Төртүнчүдөн жоодон түшкөн олжонун канга тиешелүү бөлүгү болуп эсептелет. Манас эпосунан мисал келтирсек, алган болсоң бээжинден абам бакай мөөсүлү. Мөөсүлүм бөлөк шол болсун, ушул жерге келгенде токой турчу жиңе деп арба курган Кытайды. Кыргыз эли сөздү чукугандай таап, орду менен колдоно билишкен. Мисалы, фразеологизм сөздөр сүйлөп жаткан кебизге боек берет. Бирок айрымдарыбыз фразеологизм сөздөрдүн маанисин түшүнө бербейбиз. Анда кээ бир сөздөрдүн түшүндүрмөсү төмөндө. Бакконуу, иши илгерилөө, даражасы, мартабасы көтөрүлүү, атак даңкы чыгуу дегенди түшүндүрөт. Көк асаба романынан мисал келтирсек, ажы ата, балаңызга бак конду. Таң оок салуу, таң атып келе жаткан үрүл-бүрүл учур. Мисалы, ал иш таң оок салаарга жакын болгон, бирок
анча жарык чачыла элек мезгил эле. Жарпы жазылуу, көңүлү көтөрүлүү, кабагы ачылуу, маңдайы жарылып өтө жайдар абалда болуу дегенди түшүндүрөт. Мисалы, алар жарпы жазылып, уулдап чуулдап, эки жагы чың өзөндү бойлой чер аралап келатышкан. Баш тоголотуу, үйрөтүү, жол көрсөтүү, баштоо дегенди түшүндүрөт. Мисалы, жанындагы баланы сынагысы, аны эрмектегиси, не баш тоголотуп, ага эрдикти жугузгусу келет. Аркан бою, бир аз гана, саал, анча-мынча дегенди түшүндүрөт. Көбүнчө өлчөмгө карата айтылат. Мисалы, чоң киши алдыда, жаш деген аркан бою артта бараткан. Колу узун болуу. Биринчи мааниси турмуш тиричилиги оңолуу, жакшылыкта, кенен турмушта өмүр сүрүү, оңоло баштоо дегенди түшүндүрөт. Экинчи мааниси жардам көрсөтөр, жүгүн жеңилдетер бүлөлүү болуу дегенди туюндурат. Ал эми үчүнчүдөн колу узун, кандайдыр бир ишти иштөө, аткаруу колунан келүү, күчү жетүү дегенди түшүндүрөт. Мисалы, эр киши барында Адылтай бабанын колу узун. Жол тартуу, сапар чегүү, жолго чыгуу, жөнөп кетүү дегенди түшүндүрөт. Мисалы, тез жол тартышат. Ошондо көксөгөн жерине да тез жетишет. Кулак түрүү, кандайдыр бир кабарды угууга көтүнүү, акмалуу, абайлап туруу дегенди түшүндүрөт. Мисалы, анын сөзүнө чоң кичине кулак түрүүдө. Күлүн сапыруу, таш талканын чыгаруу, кыйратуу, эч нерсесин калтырбай жок кылуу дегенди түшүндүрөт. Көк асаба романынан мисал келтирсек, чабылган тарап жерди өөп, тизе бүгүп бербесе, чапкан тарап аларды катуу ызалантат, күлүн сапырат. Баш көтөрүү. Биринчи мааниси катуу оорудан айыга баштоо, сакайып, оңолуп, жакшы болуп кетүү дегенди түшүндүрөт. Ал эми экинчи мааниси жандануу, каршылык көрсөтө баштоо, каршы тургудай кудурети болуу дегенди түшүндүрөт. Мисал келтирсек, кайрадан куралып баш көтөрө баштады. Кастарын тигүү, абдан каршыгуу, душмандык кылууга, жамандык ойлоого ниеттүү дегенди түшүндүрөт. Көк асаба романынан мисал келтирсек, эрдене сен чын алып болсоң, ошол бизге кастарын теккен кан менен жоолаш. Жан тартуу, бирөөгө боору ачуу, жакынсынып, анын таламын талашуу, жардам көрсөтүү, колдоо, жактоо болуп эсептелет. Мисалы, ынтымак бузган бул экөөнө өзүм деп жан тартпаймын. Жерге кирип кете жаздоо. Бир нерсеге катуу уят болуу, аябай уялып, баш көтөрбөө, эмне кыларын билбей өтө кыжаалат болуу дегенди түшүндүрөт. Мисалы, тигил калп деген киши жерге кирип кете жаздады. Доо кетүү, терс таасири тийип, зыяндап калуу, шек келүү дегенди түшүндүрөт. Ажалы жеткен эрге сопсоо жарын кошо узатуу эл тукумуна доо кетирди. Кызыл чиедей, кичинекей, өтө жаш, чөбүрөгөн майда, боорун жерден көтөрө элек дегенди түшүндүрөт. Кырчын жоокер чабышта каза тапса, анын кырчын жарын кошо узатуу, баарынан мурда жетим калган кызыл чие балдарына муң. Кыргыз элинин көөнө тарыхын камтыган көөнөргөн сөздөр менен фразеологизм сөздөрдүн маанисин түшүнүп алдык. Сөз таануу көрсөтүүсү жыйынтыкталды. Саламатта калыңыздар.